20 жылдыкка барып, күйөөсүнүн колунан каза тапкан келин. Мындай жүрөк үчүн алган окуя 26 майда Карагулжа районунда катталды. Келинди өлтүрүүгө шектелип 40 жаштагы күйөөсү кармалды. Учурда тийиштүү тергөө амалдары жүрүп, райондук милиция адам өлтүрүү менен иш козгоду. Карагулжа районунун тургуну 1987 туулган АЭ денесинен алган жаракатынан улам ооруканага жетпей каза болгондугу тууралуу маалымат келип түшкөн. Бул факты каттоого алынып, аймактыгы караштыруу боюнча Карагулжа РИИБге жөнөтүлгөн. Тергөөгө чейинки текшерүү иштери башталып, соттук медициналык экспертиза дайындалган. Анда карагулжалык келин айылына 20 жылдыкка барып келгенден кийин жолдошу кызганыштан аңчылык куралы менен атып салганы айтылды. Аял алган жараатынан улам тез жардам кызматында каза болуп калган. Жубайлардын ортосунда 5 баласы болгон. Кызганыч болот, үйүнө келет, чырчатак салат. Ошол жерден мылтыгын алып чыгып атат. Анан оор жаракат алып, скорый чакырып, больницага жеткенче каза болуп калат. Азыр акыркы маалымат уктум, ата-энелери бияка койбойбуз деп түк куршап алып кетип калышыптыр. Аялдардын жолдошу тарабынан зомбулук көргөн учуру байма-бай катталууда. Апта башында жарандык некеде жашаган 38 жаштагы аял 3 жылдан бери күйөөсүнүн зомбулугуна кабылган. Акыркы жолу аеосуз сабалган. Мындан улам акыйкатчы Жамиля Жаманбаева анын ишин көзөмөлгө алган. Ал эми биз өзүбүз турмушта биздин мырзалар айрыкча ушундай бир зомбулуктуу мамилелерди жасап, айымдардын колундогу ордун кул катары эсептеп алган мырзалар дагы бар да. Бул биз билгендери. А биздин коомдо билбеген ошондой канчалаган айымдар айта албай, эл билсе эмне дейт, кошунам билсе эмне дейт деп жашап жүргөндөр ошончо. Ошондуктан айымдардын, биз аялдардын колундогу орду өтө чоң. Пожалуйста. Руки, горло. Лежать. Андан мурдараак Борборкалада дагы бир окуя жүз берип, анда жолдошу кызганыштан улам жубайын жумуштан алып кетип 3 күн бою зомбулук көрсөтүп кармап турган. Чачы кесилип, ур токмокко кабылган абалда милиция тарабынан табылган. Адистер аялдардын мында аеосуз мамилеге кабылып, корду көргөн өздөрү мааниге албай келет деп сыпатташкан. Анткени коомчулуктун жана тууган уруктун сөзүнөн кооптонуп чыдап жашаганга аргасыз дешет. Анан эч кандай коомдук ролду ойнобой калганда, коло коңшу менен катташпай калганда, тууган уруктун арасында эч кандай авторитети жок болуп калган мезгилде, бардык тараптар үй бүлөдө ушундай кемсинтүү пайда болсо, коло коңшу айылдагы адамдардын баары эле кемсинтип калат экен да ошол адамды. Ошону сезип калган мезгилде, ушундай туңуюкка кирип калган мезгилде гана адистерге кайрылууну баштайт да. Анан биз бардык эле адамдарды ушул укугуң тебелентир деп эмес, негизинен эле адам өзү мындай бактылуу жашаганга аракет жасайт да. Ким бактылуу жашагысы келбейт, чынбы? Зордук зомбулуктун дагы бир ошол мындай тамырын жок кылыш үчүн адамдарга туура келген, ошонун убакты саатына туура келген жумуш ордундары түзүлүш керек да. Башкы прокуратура Кыргызстанда 2,5 жылда 34 аял үй бүлөк зомбулуктун кесепетинен мерт болгонун кабарлаган. Маалыматка караганда 9 окуя 2024 жылдын 6 айында катталса, 2023 жылы 18, 2022 жылы 7 аял зомбулуктун курмандыгы болгон. Алмагүлерке Байгызы, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ.